Бисмилля, алхамдулилля, ассаламу алейкум, урматтуу мусулман биртугандар. Акыркы мезгилде Палестинада болуп жаткан окуяларга байланыштуу ар кандай дүйнө жүзүнүн өлкөлөрүндө элдик нааразылыктар болуп, жыйындар болуп, акциялар болуп жатат, бойкот кылып жатышат. Ошондой эле кыргыз эл дагы жакында бир жума мурун аянтка чыгышып, Горький паркына кичине пикирин билдиришти. 28-ine жылдырып, анан анча-мынча мусулмандар ушу тура эле болобу, мыйзамыбыз болбойбу деп сурагандар болуп жатат. Ошого байланыштуу Конституция менен мыйзамдагы ушул митингдер боюнча талаптарды айтып кетүүнү туура көрдүм. Конституциянын 31-беренесин алайык. Ар бир адам Кыргыз Республикасынын аймагында эркин жүрүүгө, баруучу жана жашоочу жерин тандап алууга укуктуу. Башкача айтканда, адам кайсы жерге кааласа басат, барат, көрөт, турат, кайтат. Бул кыймылдоо, свобода передвижения бар. Муну эч ким чектей албайт. 32-берене. Ар бир адам эркин ой жүгүртүүгө жана пикирге ээ болууга укуктуу. Экинчи ушул эле пункттун экинчи беренен ушул экинчи пункту. Ар бир адам өз пикирин эркин билдирүүгө укуктуу. Сөз эркиндигине укуктуу. Үчүнчү, эч ким өз пикирин билдирүүгө же андан баш тартууга мажбурланышы мүмкүн эмес. Пикир басмырлоого маанилүү жери, басмырлоого, кастыкка же зомбулукка чакырган улуттук, расалык, диний жек көрүүчүлүктү, гендердик жана башка социалдык үстөмдүктү үгүттөөгө тыюу салынат. Ушул жерге мындай басым кылыш керек, мындай ушул маселелер үгүттөлбөшү керек да. Ошондо бийлик тарабынан бир кандайдыр бир немелер болбойт да. Конституциянын 39-беренеси ар бир адам тынч чогулуштар эркиндигин укуктуу. Башкача айтканда, ар бир адам митинг өткөрүүгө укугу бар. Эч ким чогулушка катышууга мажбурланышы мүмкүн эмес. Укугу мажбурланбайт. Бир жылдар мажбурланып келген, билесиңер. Тынч чогулуш өткөрүүнү камсыз кылуу максатында ар бир мамлекеттик органдарга же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кабарлама берүүгө укуктуу. Мисалы, мэрияга кабарлап койгону митингдин уюштуруучулары укугу бар, бирок милдеттүү эмес. Бирок жанагындай соц тармактарга жарыялап коюу бул билдирүүгө жатат. Тынч чогулуштарды уюштуруучулар жана катышуучулары тынч чогулуш өткөрүү жөнүндө кабарламанын жоктугу үчүн, кабарламанын түрү, мазмуну же берүү мөөнөтү сакталбаган үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Тынч чогулуштардын уюштуруу жана өткөрүү тартиби мыйзам менен аныкталган. Эми ошол мыйзамды окуп берейин. Тынч чогулуштар жөнүндө мыйзам 2012-жылы 23-майда кабыл кылынган, юстициянын сайтында өзгөрүүсүз болуп турат. Ошону окуп берейин. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жынысынын, расасынын, тилинин, этностук таандыктыгынын, диний ишенимдеринин, жаш курагынын, саясий жана башка ынанымдарынын, тегинин, мүлктүк жана башка абалынын, ошондой эле башка жагдайлардын белгилери боюнча айырмаланбастан урматтоого жана тынч чогулуштарга эркиндик укугун камсыз кылууга милдеттүү. Мамлекеттик органдар ушул сыяктуу тынчтык митингдерине шарттарды түзүп берүүгө милдеттүү экен. Башкача айтканда, коомдук тартипти сактап, унаа өтүүчү жайлар болсо кичине ошол жактарын көзөмөлдөп, жол эрежелерин көзөмөлдөп, ошол сыяктуу шарттар түзүп бериш керек экен. Чогулушка катышуу ыктыярдуу болуп саналат. Мажбурланбайт, же болбосо тоскоолдук кылынбайт. Ким ошентсе жоопкерчиликке тартылат. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар планданган же өткөрүлүп жаткан чогулуш жөнүндө маалыматтарды алганда, алар жөнүндө тийиштүү органдарга, укук коргоо органдарына билдирүүгө милдеттүү. Эмнеге? Ошол участковыйлар, милициялар келип, коомдук тартипти камсыз кылуу үчүн гана келишет. Чогулуштардын катышуучулардын, уюштуруучулардын талаптары багытталган мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кайрылууларды кабыл алууну жана маңызы боюнча кароону камсыз кылууга, ошондой эле кабыл алынган чечимдер жөнүндө мыйзамдардын белгиленген тартипте билдирүүгө тийиш. Башкача айтканда, ошол тынчтык митингинде бийлик органдарына кандай кайрылуулар болсо, аны ошол жерде келген бийлик органдары жазып алып, кийин билдирүү бериши керек.
Бирок Палестина боюнча менимче мамлекеттик органдарга кайрылуу болбош деле мүмкүн. Болуш деле мүмкүн. Мисалы үчүн гуманитар жардам берүү дегендейчи. Эми ушул тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамынын 5 беренесинин маани белгилеп, тынч чогулуштарды өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууда мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары төмөнкүлөргө укугу жок. Тынч чогулуштарды өткөрүүнүн максатка ылайыктуулугуна баа берүүгө. Бул максатка ылайык болуп атабы, максатка ылайык болбой атабы, алар баа берген акысы жок. Башында башкача айтып, максат деген башкача айтып кетип, мисалы бул максаттарын өзгөрүүсү ага баа берген акысы жок экен алардын. Каршы чогулуштар өткөрүлүп калган болсо, мисалы үчүн бир тарапта Палестина тарап, бир тарапта Израиль тарап, мисалы үчүн полиция же мамил бийлик органдары бир тарапты мындай колдогон акысы жок экен. Эки тарапты мындай мушташтырбай, неме кылбай, ошону гана көзөмөлдөйт, бирок бир тарапта болгонда болбойт экен. Тынч чогулушту өткөрүүнүн убактысын жана ордун, кыймылдын маршрутун аныктоого, бияка баскыла деп акысы жок экен. Эми билем, кээ бир жана жол эрежелери коопсуздугу үчүн бир кичине мындай ошондой бир неме кылса, көрсөтмө берсе, башка сөз болушу мүмкүн. Ошондой эле мындай чараларды көрбөө чогулушка катышпаган жарандардын укуктарына бузулушуна алып келүүчү, ошондой эле эрежелер сактоо менен улуттук коопсуздукту, коом тартиптик, калктын ден соолугун, адеп аалааны коргоо максаттарда учурларды кошпогондо, тынч чогулуштарды ордуу, убактысы жана кыймылдын каттамдары боюнча тыюу салууга чектөө киргизүүгө укуксуз экен да. Бир гана жандай улуттук коопсуздук, ден соолук, адеп акылак ошондой коргоо максатында чектөөлөр киргизе алат экен. Ошондой максаттарда гана. Ушул мыйзамда каралган кошпогондо тынч чогулуштар максаттарынын жетүүсүнө тоскоолдук кылууга укуксуз. Каршы чогулуш уюштурууга же өткөрүүгө да мамлекеттик органдар укугу жок экен. Демек, bundan кандай жыйынтык чыгарсак болот? Тынч митингдер өткөрүүгө болот, бирок кыскача талаптары бар, кыскача шарттары. Мамлекеттик түзүмдү күч менен басып алууга, бузууга чакырыктар болбосу керек. Себеби кылмыш жаза кодексинде жоопкерчилик каралган. Террордук же башка бир башаламандык, бейбаштык, хулигандык бир кылмыштарга чакырылбаш керек. Кеттик, баланча жерди басып алабыз, анан тиги өрттөйбүз, баланчаны өлтүрөбүз, урайлы, ургула, таш аткыла, ташбаран кылгыла деген сыяктуу бир кылмыштарга, бир адепсиздерге чакырылбашы керек. Чакыруулар болбош керек да. Бирөөнүн намысы, мүлкү, өмүрү, ден соолугуна кол салбай, зыян жеткирилбеш керек. Андай болсо, анда өзүнчө иш ачылат, административдик же кылмыш жаза иши ачылып, ал өзүнчө жоопкерчилик каралышы мүмкүн. Фитналарга, ызычууларга, мушташ, талаш, провокация, ачуулар калтырбоо, аралашпоо керек. Бунун кесепетин билебиз баарыбыз. Мамлекеттик бийликке ашыкча сын пикир айтпоо дагы жакшы. Митингдин максаты өзгөрүлүп, башка багытка бурулуп, бир саясий бир кандайдыр бир өңүттөр берилип калышы мүмкүн. Ал өзүнчө башкача митинг болуп айтылат, ал саясий митингдер, бул жерде саясий митинг эмес. Анан элди гуманитардык, материалдык жактан жардам көрсөтүүгө, дуа кылууга чакырууга эч кандай тыюу салынбайт. Жаза да жок. Эч кандай жок, тыюу салынбайт. Келгиле элдер ушул Палестина сектор газды элине материалдык тамак аш, кийим кече, дары-дармек жактан каражат топтойлу, каражат которойлу деп чакыруу, дуа кылайлы келгиле деп буга эч кандай тыюу салынбайт. Ошон үчүн укук коргоо органдары тарабынан суралышы же жоопко тартылышы туура эмес. Бир гана террордук же экстремисттик уюмдарды каржылоого байланышкан бир кандайдыр иш-аракеттер болбош керек да. Ошондой жактарда кичине органдар ошого көз салышы мүмкүн, маани бериши мүмкүн. Бирок расмий өзүбүздүн фонддор аркылуу акча которулса, ал фонддор жооп берет, биз жооп бербейбиз. Биз фонддорго акча которобуз, фонддордун акчалары каяка кетет, ал фонддор жооп берет да. Фонддор расмий түрдө бизге Палестинага деп айтып атабы, элге деп. Бул биз ошого ишенебиз, которобуз. Анан укук коргоо органдары тарабынан себепсиз, жөнсүз куугунтуктоолор жасалса, ашыкча чакыруулар, ушундай сурактар, ашыкчалар болуп орун алса, анда сөзсүз түрдө укук коргоочуларга, адвокаттарга жардамына кайрылуулары керек. Алла разы болсун баарыңарга. Ассаламу алейкум.